30 жылда мындай болгон эмес. Биздин президент Садыр Жапаров иш сапары менен Өзбекстанга барды. Биздин президентти вертолеттордун коштоосунда тосуп алды. Биздин президент ушуга татыктуу деп албетте комментарийге жаза кетиңиз. Акылың тайкы болсо дагы бул ишти жасабаган унаанын номерин айдоочу Ускоч менен бекитип койгон. Бул айдоочу кармалып айыпка жыгылды. Кызы эркек киши кызды зордуктоого аракет кылып жаткан жеринен кармап калышты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Айып пулдан качкан айдоочу унаасынын номерин скоштоп койгон. Токмокто айдоочу унаасынын мамлекеттик номерундагы ээ тамгасын кара скотч менен жаап койгон. Бул ага видео көзөмөл камерасындагы айып пулдан кутулууга мүмкүндүк берген. Милицияда алган айдоочунун унаасын айып короого токтотуп 10 000 сом айып пул салды. Эмнеге мени чаттап койгонсуң номерди дейм. Ок шаарынын чогуу көзөмөлдө бөлүмчө кызматкерлерин чакырып, жаңы эле айдоочуга Ауди нарушение менен айып короо киргизилип атат. Президент Садыр Жапаров Самаркандка барды. Бүгүн 3 апрелде президент Садыр Жапаров Өзбекстандын Самарканд шаарында иш сапар менен барды. Ал Борбор Азия Европа бирлиги саммитине катышат. Мамлекет башчынын учагы Самаркандтын аэропортуна конду, деп билдирди басма сөз кызматы. Садыр Жапаровду Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдиргендей, бүгүн мамлекет башчысы Европа бирлигинин президенти Антонио Кохта жана Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен менен жолугушат. Ошондой эле Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен расмий жолугушуу болот. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын Европа бирлиги жана Өзбекстан менен саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, маданий-гуманитардык кызматташуубуздун маселелери талкууланды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Казакстанда кызды зордуктоого аракет кылып жаткан жаранды кармап калышкан. 11-мартта Актау шаарында 15-кичи районунда жолдон өтүп бара жаткандар унаада кызды зордуктоого аракет кылган деп чектелген. Адамды байкап калып, полиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Окуяга күбө болгондор анын мас болгонун жазышууда. Полиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармашып, убактылуу кармоочу жайга киргизген. Иш тергелип, айыптоо корутуунусу менен прокуратура аркылуу сотко жөнөтүлгөн дешти полициядан. Орус бийлиги мигранттардын балдары үчүн тил сынагын катаалдатты. Орусиянын Рособнадзор мекемеси мигранттардын балдары үчүн орус тилин билүү экзаменинин талаптарын күчөттү. Эми мектепке кириш үчүн бала берилген суроолордун 90%-на туура жооп бериши керек. Бул тууралуу мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин өзүнүн телеграм каналында жазды. Мурун мектепке кабыл алуу үчүн 30%дык көрсөткүч жетиштүү болчу. Рособнадзор мындай талаптар баланын орус тилин канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн так аныктоого, окуу программасын ийгиликтүү өздөштүрүүгө, орус мектептерине ыңгайлашууга жардам берет деп эсептейт. Ошол эле учурда Справедливая Россия партиясынын башчысы Сергей Миронов Рособнадзордун ишин сынга алды. Анын айтымында мекеме өтө эле жөнөкөй суроолорду иштеп чыккан, алар мектепке кирүүчүлөргө эмес, 3 жаштагы балдарга ылайыктуу. Рособнадзор, силер эмнени ойлоп жатасыңар? Бул эмне деген акылга сыйбаган иш. Депутаттар мектептерде тартип болуш үчүн туура мыйзам кабыл алышты. Биз болсо мына ошондой тесттерди көрүп жатабыз. Бул болбойт деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Былтыр жыл соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин мыйзамсыз мигранттардын балдарын мектепке жана бала бакчага кабыл алууга тыюу салган мыйзамга кол койгон.
Мыйзам мигранттардын балдары орус тилин начар билсе да мектепке алууга тыюу салат. Тестирлөө мектепке кабыл алууда милдеттүү түрдө киргизилет. Путин бул мыйзамды 19 декабрда түз эфирде комментарийлеп жатып, тил билбеген баланы мектепке кантип окутууга болот? Анда балага орус тилин өзүнчө үйрөтүү керек. Ал үчүн ким төлөйт деген. Быйыл жыл башынан бери Орусияда мигранттарга каршы бир катар мыйзамдар кабыл алынды. Булак Азаттык.